Assalomu alaykum do'stlar. Qayradan men Boyman. Bugun sizlarga YouTube'dan жаңы deb bo'lib aytaymi bu narsani. 1941-1945 yillari SSR malындағы соғыс ардагерлеріне 2000 сомдық продукта бериптир. Бул продукттан карагыла эми. Кыргызстан ушунчалык төмөндөп кетүүдө достор. Биз өнүкпөсөк, сиздер өнүкпөсөңүздөр, Кыргызстан кандай өнүгөт? Бул видеону көргүлө эми. Мен азыраак көрдүм. Ардагерлерге берилген пакет. İçinde эмнелер бар? Bir пачка чай чыкты, макарон. Ар түрдүү күрүч бериптир. 4 нерсе бар экен. Карагыла эми. Ушунчалык болуп кеткенби? Эми карасаңыздар, эч канча чыкпайт да булчу. Азыр көргүлө эми мунусун. Эми бул бир жолу эми Кыргызстан печеньеди карагыла, сынып кеткен. Карасаңыздар, азыр конфеттерди карагыла. Бул конфет да жаңы болбосо керек. Эч ким жебей турган конфеттерди коюп коюптур. Ардагерлерди ушунчалык паска уруш бериптир. Алар Кыргызстан үчүн, мекен үчүн өз жанына кыйганга даяр болгон адамдарды ушунчалык паска уруп, ушундай нерселер бериптир. Аларды башыбызда көтөрүп жүрсөк да арзыйт. Неге дегенде ушул заманга жеткизген ошо адамдар болот бизди. Эгерде немис аскерлери СССРди басып алганда, азыр биз билбедим кандай абалда болушубузду. Ошо адамдарды эч качан эстен чыгарбай, унутпай жашашыбыз керек. Ушул заманга жеткизген ошо улуу жеңиштин ардагерлери bir килограмм макарон, 1 килограмм күрүч. Бул эмне деген сөз эми? Эми ардагерлерди позор кылып эле койгон да.